ошол 17 жашар кыз Москвага келген. Анын апасы ушул жерде болгон. Бирөөгө нянка кылып берген ал кызды. Нянка кылып берген дагы ошол квартирада бала менен жакшы болуп кетти, ошол квартирада баланын боюнан бүтүп калат. Бирок кыз апасынын айткандан коркот. Коркуп өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын, эми жагыш эле 17 жаштагы кыз бул жакта ата энеси менен келген Россияга, отвертка менен көзүн ойгой алган. Мен кызымды жыттап алайынчы, жок дегенде эми 9 жыл 6 ай бул айтканга оңой болгону менен кыз бала үчүн бул көп суроо. Моюндан бир жыттап алайынчы, кызымды бир жыттап алайын. Бирок мыйзам жол бербейт Россияда. Ал конвой апасын түрткөндө, апасы жыгылып эс ооп, ошол нерсе менин жүрөгүмө өтөт. Айрыкча ошо кыздардыга суроо бергенде ата энелердин абалы аябай оор болуп атат. Аялды өлтүрүп, өлүктү зордуктаган адамдын сотунда да болдум. Өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен биз Гузи влог биздин YouTube каналга катталыңыздар. Биздин YouTube каналда силерге ылайыктуу, силерге туура информацияларды чыгарып турабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Салтанат Митиева. Салтанат эже көптөн бери Россия жергесинде көптөгөн мекендештерге жардам берип жүрөт. Салымы өтө чоң. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биздин студияда Салтанат эжебиз. Салтанат эже, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Биз сүйүнүп жатабыз сизден интервью алганга. Сиздин салымыңыз действительно чоң. Көптөгөн мекендештерге жардам берип келе жатасыз. Анан кичине өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, именно бул кадамга, бул жолуңузга жөн эле туруп эле ушул элдерге жардам берип, ушул направление боюнча иштеп калган жоксуз да? Бир мындай түрткү болду бул жашооңордо же кандайдыр бир себептер менен иштеп калдыңыз да? Ошол жөнүндө кичине айта кетсеңиз. Чоң рахмат, Гүлиза. Туура айтасың, бул переводчик, мындайча айтканда, сот жана тергөө отурумунда котормочу болуп жөндөн эле келип калган жок. Мен Москвага келген жылдар 2005 жылдары. Аябай оор убакта келгенмин. Келгенде эч кандай таанышым жок, бир таластык жакшы эжелер ээрчүү эле келгенмин. Келгенден кийин бир иш издеп көпкө жүрдүм. Ал жака ишке барам, бул жака ишке барам. Анан бир күнү бул дагы тагдырдын буйругу болсо керек. Ошо Менделеевский метродо Перекресток деген магазин болчу. Ошол жакта уборкага ишке алат экен, ошол жака бар дегенден бардым. Барсам, алар айтты: "Жок, биз через клининговый компания, прямой албайт. Ошо клининговый компаниянын менеджерине чал" деп кагазга номерин жазып берди. Анда телефону да жок. Ал жактан чыгып келатканда эле ошо кыш күн болчу, бир аялдын пакети жыртылып калып, мандариндер жерге түшүп калыптыр. Анан эми биз кыргызбыз го, барып жардам бергибиз келип кетет. Сизге жардам керекпи деп эле Перекресткка кирип, 2 пакет алып чыгып, баягы мандариндерин салышып, ал аялдын машинасына чейин көтөрүшүп барып, ошол бир 2-3 мүнөт убакта Москвага келгенимди, иш издеп таппай жүргөнүмдү, кыйналганымды ушул аялга айтып бердим да, барынча. Айтып берсем, ал мени угуп эле анан мен номеримди жаз дедим, менде телефон жок десем, анан бир кагазга бир адрес жазып берди. Ушул адреске барасың, сени ишке алат деп. Анан эмне болгон адрес деле билбейм. Ушул жерге барасың, эртеге бар деди. Сүйүнгөнмөн, баягы кагазды жоготуп албайын деп квартирага көтөрүп келдим. Эртеси күнү таң атпай эле ошо биринчи поезд менен эле бардым окшойт. Ошол адреске барсам, жабык, эшик жабык.
күтүп турам. Кыштын күнү суук, бир мезгил эшик ачылды да, бир полиция, ал убакта милиция болчу, милиция чоста иштеле баягы. Бизди Москвага жан келейтканда, сени милиция кармаса полуң жууп берейинби деп айтып бер, ошондо сени кой берип коет деген түшүнүк айтышчу да. Мен сразу да анын кагазы көрсөтүлүп, полуңду жууп берейинби деп коркуп кетип ошентип айтсам, маган кагаз карап эле, сени ким жөнөттү деди. Ошондо бир аял жөнөттү десем, кирип отуруп тур деди. Анан отуруп турдум. Адамдар уже келе атат, саат 9 болду, келе атат, баары учурашып өтүп кетет, здравствуйте деп тааныгандай, аларды тура калып учураша калам, как будто ушул жерге мен ишке албай койбосун, азыр учурашпай койбосом деп. Акырында бир киши келди. Келгенде эле ошол баягы милиция охрана экен ошол жерде. Ал мындай прокуратура экен да. Ошол жердин уборкасына мени жөнөткөн экен ошол бир аял. Ал келип эле сенби деди, ии десем, жүр деп кирип, аны ушул жерде жыйнайсың. Ал жерде через клининговый компания экен, ушунда айлык аласың, биз сени ошо клининговый компанияга айтып, сени ушул жерге ишке алабыз деп калды. Макул деп ошол жерде иштеп жүрүп, ал ошол убакта следственный комитеттин башчысы болчу. Азыр ал адам пенсияда. Ошол адам мага переводчик керек, следственный тергөөгө переводчик керек го. Переводчик керек, келип сүйлөп берип, сен переводчик болбойсуң дегенде, мен өзүм айткам, мен өзүм орусчаны жакшы билесем, какта переводчик болом десем. Нет, сен билесиң, сенен чыгат, мен сенен көрүп атам, сен переводчик болушуң керек деп эле ошол кишинин түрткүсү менен эле ошондой переводчик болуп калдым. Ошондо 2005-жылы ал жерде бир 2-3 айдан кийин переводчик болсом, мына Кудайым буйрса 19 жылда болуп туруп переводчик болуп калганыма. Ошол адамдын түрткүсү менен ушул ишке келип калганмын. Абдан жакшы. Ошо бул жашоодо негизи бир нерсе себеп болот турбайбы? Кудайым деле ошо жөндөн жөн адамды мындай без миссии жибербейт экен да бул жашоогочу. Значит, силердин миссияңар бул ушу переводчик болуп, ушу кыргыздарга жардам берип, туура багыттарды айтып берүү боюнча экен да. Салтанат эже, дагы мындай суроо берейин. Акыркы убактагы мындай кыялдарыңыз кандай? Эмне жөнүндө көп ойлоносуз? Акыркы убакта кыялдарым, мен уже 19 жылдан бери переводчик болдум. Кандай гана кылмыштарды көрбөдүм. Аялды өлтүрүп, өлүктү зордуктаган адамдын сотунда дагы болдум. Өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын муунтуп, сууга муунтуп, ваннага суу толтуруп өлтүргөн кыздын сотунда да болдум. Мына 2-3 жыл мурда өзүнүн төрөгөн кызын резонанс жаратты, пакетке салып туруп, мусорго ыргыт үйгөн келинден дагы задержаниясына кармалгандан баштап сотуна чейин чогуу болдум. Ошолорду көрүп, анан адвокаттардын иштегендерин көрүп, анан юридикалык билим алышым керек дедим. Мен өзүм негизи мугалиммин, юридикалык билим алышым керек экен. Мен ушул багытта кетишим керек экен деп, юридикалык билим алып, эми азыр адвокаттардын практика жүзүндө көрүп атам. Буйруса, кыялым бар. Кудайым буйруса да бир 2 жылдан кийин Кыргызстанга барып, Кыргызстанда дагы күчтүү адвокаттардын сабагын, мындай бирге сабак эмес, бирге ошолордун практикасын көрүп, сотторуна катышып, өзүмө жакшы тажрыйба топтоп, лицензия алып адвокат болсом деген кыялым бар. Ошол кыялымдын орундалышына кадамдар жасап жүрөм азыр ушул убакта. Абдан сонун эже, куттуктайм. Рахмат. Ушу юридический образование алганыңарга куттуу болсун. Ушу юридический образованиянын негизинде көптөгөн мекендештерге жардам берип жүрө бериңиздер. Сиздин жүрөгүңүз аябай таза адам катары, мен сизди тааныйм көптөн бери. Анан эми силер айтып атпайсыңар, көптөгөн нерсени көрдүм, ушу канчалаган соттордо жүрдүм, канчалаган адамдардын тагдырларын көрдүм деп атасыңар. Эң мындай жүрөгүңүздө калган ушул кыргыздардын бир аял заттын ушу камалып кеткен ушундай бир жүрөгүңүздө калган бир история болсо айтып бербейсизби? Мындай ушунчалык бир такыр калып калат го, мындай эсте, жүрөктө. Негизи аял кишилердин кылган кылмыштан баары эле жүрөгүмдө калат. Баары эле. Себеби эркек киши түрмөдө отурса, баягы эркек да чыдайт. Аял киши түрмөдө отурса, мен ар бир аялды эле көрөм да, келип, сот залына келип, кеткиче ыйлайт. Анан ыйлаганын көрүп алып, мен бул жакта энесин, өзүң дагы аялсың, кошо ыйлайын десең, болбой калат да. Эми кошо аны көрүп ыйлаганын көрсөң, өзүң жүрөгүңөн кан агып атса дагы, акырын турам дагы, сиңдим, Кудайым да сүйгөн пендесине ушундай сыноо берет. Сен кечинде эртең сага сот даярдан дегенде, эшик капкараңгы эле, аз кара айнекте, жап-жарык болуп турат. Ошо караңгы түндүн артында сөзсүз мындай жарык күндөр бар. Эч кабатыр болбогон.
Кудайым сенин бир мартабаңды көтөрүп, сага бир жакшы нерсе берейин деген, анан сенин кылган соопторуң караган, бир аз соогуң жетпей калган үчүн ушул сыноону берген. Бул сыноону жөндөн жөн адамга бербейт. Керек болсо сыноону адамдар өздөрү кааласа да болбой калат. Сен Кудайга жаккан жериң бар экен деп мотивация берип, ошол кыздардыга канчалык мындай жакшы сөз айтканым менен баары жүрөгүм ооруйт. Менин жүрөгүмдө калган кылмыштан ушунчалык жүрөгүм ооруткан кылмыш бул өзүнүн баласынын мындан бир 4-5 жыл болду го дейм. Өзүнүн биздин улуттан эмес, бирок алдын ала айтып коеюн, биздин улуттан эмес, мен башка өзбек, казак тилдерине дагы барам. Өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын, эми жагыш эле 17 жаштагы кыз бул жакта ата энеси менен келген Россияга, отвертка менен көзүн оюп алган. Ошол менин жүрөгүмө баткан кылмыш болду. Ушунчалык ошону дагы деле элестетөрүм да, кандай жаш кыз баягы муунт өлтүрсө анан башына жаздык салып койсо, отвертка менен кадимкидей көзүн оюп алган. Бул ошол кылмыш менин жүрөгүмдө калган. Анан баягы энелери, аталары кыздарынын сотуна келет да көбүнчө. Ошол да бул бир 2021 жыл болгон сотто кызы 9 жыл 6 ай алды деп сот залынан айтып атат. Конвой кызды алып кетип атат. Апасы чуркап барып кыздын мойнунан жыттап, мен кызымы жыттап алайынчы. Жок дегенде, эми 9 жыл 6 ай бул айтканга оңой болгону менен кыз бала үчүн бул көп срок. Мойнунан бир жыттап алайынчы, кызымы бир жыттап алайын. Бирок мыйзам жол бербейт Россияда. Ал конвой апасын түрткөндө, апасы жыгылып, эси ооп, ошол нерсе менин жүрөгүмө өтөт. Айрыкча ошо кыздардыга срок бергенде ата энелердин абалы аябай оор болот да. Ошол учурдан пайдаланып айтайын, кыздар кылмыш кыларда өзүңөрдү эле эмес, бул жакта ата энеңерди, бир туугандарыңарды кыйнайт экениңерди унутпагыла. Аябай эме жүрөктө кала турган нерсе экен, действительно. Кыздарга несовершеннолетний кыздар бияка келип атпайбы, мындай 18ге чыга элек кыздар ата энеси жиберет да көбүнчө, бар иштеп кел, тиги туугандын балдарын багып кел, анан же бир рынокко барып иште, ушундай туугандардын колуна жиберишет да көбүнчө. Эмне үчүн ушул нерсе, ушул ата энелер эмне үчүн ушул кыздарын ушинтип жибере берет, эмне үчүн окуу деп жиберишпейт, эмне үчүн ушул кыздарын барып иште, акча тап деп жиберишет да. Эмнеге ушул биз ушинтип эле калып кетебизби, ушинтип эле акча деп биринчи очередь эле акчаны коюп алабызбы, ушинтип эле кыздарыбыз кылмыш ишине бияктан мындай бир кирип кетип, өзүнүн укугун, өзүнүн мындай бир ушул нерсени кылсам туура эмес кылып алат экенмин деп билип билбестен ушундай нерселер боло береби, мындай будущий боюнча кичине айта кетсеңиз, мындай келечекте кандай болот ушул нерсенин баары? Ушул Гүлиза, ушул эң сонун маселе да, ушул эң жакшы суроо бердиң. Ата энелер ошол көп ата энелер менен сүйлөшкөндө дагы бул жакта көбү эли 17 жашында келип алып магазинге чыгып атып же жолдо кетип атып полицияга түшүп сага деле кайрылгандар көп болсо керек, центр содержания мигранттарга кылат. Же болбосо бул жакта баягы жаш кыз да айылдан келебиз го биз баардыгыбыз да. Айылдан же Ошто центрди көргөндөр, же Жалал абадтын өзүндө, же Бишкектин өзүндө болгон жок. Түп-түз эле Москвага келди, чоң мегаполиске келди дагы, жашоо деген ушул турбайбы? Анан биз кыз бала көбүнчө алданышат, алданып канчасы төрөп баласын таштап кетип атышат, канчасы баласын билбей өлтүрүп алып атышат, наркотика ташыганы канча. Мен ушу ата энелерге айтарым, кыздарга билим берсинчи биринчи. Кыздарга эмне биздин үй бүлөнү сен багат белең деген ата энелер дагы болот го эми. Сен кызыңызга билим бербейсизби, сен багат белең, ал деген мага акча салып атат. Акча салып түз нукта жүрүп кетсе анда жакшы. Бул жакта келип туруп кылмыш кылдырып камалып аткандарчы. Мен ушул 17-18 жашар кыздарды Москвага жөнөткөндө караманча каршымын. Андан көрө кыздарга билим берсин. Кыздар билим алсын, кандайдыр бир кесиптин ээси болуп келсин. Жок дегенде техникумда окусун, мына салондордо иштеп бутуна туруп байып кетип аткан мигранттар дагы бар. Аябай сонун бутуна. Ошону менен бирге кылмыш кылган да мигранттар бар. Ушуга бир мисал келтирип айтайын. Бул окуянын болгонуна да бир 2017-18 жылдары болгон. Ошол 17 жашар кыз Москвага келген. Анын апасы ушул жерде болгон. Бирөөгө нянка кылып берген ал кызды. Нянка кылып берген дагы ошол квартирада бала менен жакшы болуп кетти. Ошол квартирада баланын боюнан бүтүп калат. Бирок кыз апасынын айткандан коркот. Коркуп, ошол бала кызды толгоосу келгенде роддомго алып барат. Ошол кыздын толгоосу келгиче эч ким нянка кылып алгандар Кыргызстанга ошол мезгилде кетип, кыз ошол жерге жалгыз таштап коюшат да. Кыздын толгоосу келгенин бала өзү алып барат роддомго. Кыз төрөйт кадимкидей. Ошо 17ден өтүп, 18ге келип калган кыз төрөйт. Анан апасынан коркуп, роддомдон чыгып, баласы менен кошо чыгат, жаш баласы менен чыгып, кардын үстүнө таштап коет. Ошо март айлары кар элек кардын үстүнө таштап туруп, кыз өзү такси менен кетип калат.
анан бир ошол адамдар өтүп кетип аткан адамдар ошол көргөзмөсү боюнча мышкатын муялаганда үн чыкты дейт да. Кардын үстүн карасак бир пакетке окшош нерсе жатыптыр. А карасак жаңы оролгон бала араң үнү чыгып аткан экен. Ал баланы алып келгенден кийин больницага өлүп калды. Жашаган жок кайра. А бирок ошол кыз ошол эле күнү кармалды, 11:30, кечки саат 11:30 кармалды. Көп кылмыш кылганды ойлойт. Россияда кармалбайбыз деп. Россияда 24 сааттын ичинде эле кармаласың, потому что бул жерде бардык жерде камера бар. Россия безопасный город деп бекер айтылган эмес го, Москва, именно Москва безопасный город деп бекер айтылган эмес. Ал кыз 8,5 жылга камалды. Мына Владимирде, Головинскийде биринчи күчөтүлгөн абакта кыз мөөнөтүн өтөп жаткан, азыр Кыргызстанга которулуп кетип, Степнойдо мөөнөтүн өтөп жатат да. Мен ошон үчүн ата энелерге айтам, жаш кыздар жөнөтпөгүлө, нянькалыкка да жөнөтпөгүлө, и андан көрө билим бергиле. Билим алсын ошол кыздар. Өзүңөр көзөмөлдөп Кыргызстанда жүрсүн, качан гана мындай билим алып, өзү ак караны ажыратып калган андан келсе, ондо мейли. А жаш, өтө жаш кыздарга мен караманга чакырышымын. Анан мынтип айта беришет го. Негизи Москвада кыздардын баары эле бузулган депчи. Анан мен ушуга туура эметем да, айтам да, жок, ал үйдөгү тарбиядан деп айтам да. Например, бузулчу кыз Кыргызстандан деле бузулат да. Анан көпчүлүгү ушул Москвада кыздардын баары эле бузулган деген мындай көптөгөн мондай эмелер, кандай десем, стереотиптер жүрөт да эл арасында. Анан туура эмес иштегенде кыздар көп да бияктачы. Аябай көп болуп атат. Угуп атсаңар керек, бул райондордо ушундай көп экен да, мен да таң калдым өзүм дагы. Анан билим берүү это биринчи эмеде туруш керек, степенде. Ал эми тарбия берүү тоже да ушуну менен параллельно кетиш керек да, тарбия бериш керек кыздаргачы. Көбүнчө мына азыркы күндө мен айта кетчү нерсе, мигранттын балдары келип атат да. Вот, например, биз мигрант болуп келдик да, анан биздин көпчүлүктөрдүн балдары чоң эне, чоң атасынын колунда калган. Эми ошол балдар чоңоюп, бул жака ошолор да мигрант болуп келип атат да. Биздин тарбия кичине болсо дагы ата эненин колунда болуптур, эми алардын тарбиясы чоң эне, чоң атанын колунда болуп калды да. Ушуларга өзүнүн эле ата энеси как лидер катары көрүнбөйт экен да, мындай. Мамасы да, например, ай балам муну кыл десе, мени бактыңарбы, силер мени таштап кеттиңер деген сыяктуу кылып, мындай бир внимание обращать этпейт экен. Тарбиясы абсолютно башкача. Ушундай балдар келип атат да азыркы күндө Россиягачы. Ушул балдардын кылмышы көп болуп атат да, именно наркотика жактан. Байкап атсаңыз керек, көбүнчөсү ушул мигранттын балдары, таштанды мигранттын балдары келип атат бүгүнкү күндө Россияга. Мындай Гулиза, биз чындап ата эненин тарбиясын көрдүк. Биз кийин келбедикпи миграцияга, а биздин балдарыбызды тайне тайта чоң аталар бакты. Көп эле мен өзүм тең туштарым менен сүйлөшүп калганда дагы айтат, биздин балам менен кызым ортобузда сууктук бар дейт да. Мындай же сырдаша албайбыз, сен айтмакчы, сууктук бар дейт. Сен мени багып койдуңбу дегендей мамиле жасашат дейт. А бирок мына кылмыш боюнча айтайын десем, ал тарбиядан болду, биринчиден тарбиядан, анан внимание жетпегендиктен. Көбүнчө внимание жетпеген, айрыкча мына кыздар кылмыш кылат го. Кыздар менен сүйлөшсөң өздөрүнө бир көңүл бурдургусу келеби же внимание жетпейт. Баягы наркотика менен иштегенде деле ошол акчаны бир мен көбүрөөк акча тапсам, себеби тайне татасынын колунда өстү, тайне татасы көз өттү, өзүнүн ата энеси менен мамилеси жакшы эмес, наоборот өзү көбүрөөк акча таап, өзү көрүнгүсү келет да. Ушул мына азыр көбүнчө миграцияда жүргөндөр азыр балдар менен жүрөт го, мен ушуларды колдойм. Балдарыңарды алып жүргүлө, наоборот. Сен жаның болот, мээрим болот. А биздин убактагы балдар менен ата энелердин ортосунда мээрим жок болуп калган. Эми бир 90% эле ошол убактагылар дебейм, ата энеси менен чогуу жүргөндөр деле келип камалып атат. Но сен айтмакчы көбүнчө ошол убактагылар. Али биз теңдүүлөрдүн балдары камалып атат да, мындайча айтканда. Себеби ата эненин мээримин көргөн жок алар. Мисалы илгери миграцияда жүргөндөр 10 жыл жүрсө, 1 жылда 1 жолу гана Кыргызстанга барганы барат. Болсо 2 жылда бир барат, 1,5 жылда барат. А Кыргызстанда канча жүрөт? 1 ай жүрөт. 10 жылда жыл сайын барганда деле 10 ай эле болгону баласынын жанында болуп турат. 10 ай болбойт. Аныкына конокко бар, анан көлгө бар, анан Бишкекке бар, анан Ошко бар деп атып, көпсө баласы менен 15 эле күндөн болуп атпайбы? Анан кактан мээрим болот? Кактан мээрим болот? Ошон үчүн сен туура айтасың, ошол убактагылар көбүнчө камалып атат.
бирок да, ушул нерсе да, аябай аябай неме. көтөрүш керек болуп атат да ушул проблематиканычы, потому что канчалык кыйынчылык болбосо дагы ата эне чогуу жүрүш керек экен да. чогуу жүрсүн. Көбүнчөсү таштап коюп атпайбы Ооба, ушу чогуу балдарын. жүрсүн. Көбүнчөсү ушу биринчи эле ступеньге акчаны коюп алышкан да. Ушу акча болсо анан үй алам, анан эме бир нерсе болот депчи. И балдары ошотойден 18-19 жылга дейри чоң эне, чоң ата, кээ бирлери тайкесинин колунда чоңоюп атат. Зомбулук көргөнү канчасын көрүп атабыз, зомбулук көргөнү, ошол убакта уруп монткендерин канчасын көрүп билдик. Да. Бирге жүргөнү мен да аябай колдойм да, ошол лучше балдар бирге жүрсүн. Азыр Москвада шарт бар го, мектепке киргизе алат, садикке киргизе алат, детсадка, частный садиктерди ачып атат өзүбүздүн кыргыздар. Лучше чогулуп жүргөн жакшы. Баягы кыздар бузулуп атат деп атпайсыңбы? Кыздар бузулуп атат деп нерсени айтат деп. Биз ушундай түшүнүп калганда, кыргыздар бузулуп атат десе, баягы башка улуттун балдары менен бузулуп атат дей беришет да. А эмне үчүн биздин кыргыз балдар өздөрү кылган нерсесин, кээ бир айрым, мен кыргыз балдардын баарына жала жапкым келбейт, айрымдар өздөрү мойнуна албайт. Мен сага ушул боюнча бир нерсени айтайын. Мына азыркы убакта, ушул убакта Можайский, Москвадан көп болсо бир 2 сааттык электричка менен 2 сааттык аралыктагы абакта, аялдардын абактында, 5-абакта бир кыз бар. Колунда 10 айлык нарестеси менен 10 айлык кызы бар. Кыздын атын эми үмүт кылып түрмөдөн чыксам экен деп үмүт койгон. 8 жыл срок алган, 228-4 менен баңгизат менен. Ошол кызга эми мен ай сайын кыздарга барып кабар алып турам го. Анан ошол кыз менен сүйлөшүп калганда кыз айтты: "Менин деди, кызымдын атасы кыргыз эже деди. Мен сизге номерин берейин деди. Номерин жатка билет экен, жазып алыңыз, ошол алага айтыңыз, келип жок дегенде кызынан кабар алсын" деди да. Макул дедим, ал баланын номерин алдык, ал бала менен байланыштым. Эми бул жакта аялы болуп, балдары болупсо, түшүнөсүн, эми аялынан коркуп, эми балдарын аялынын көңүлүн ооруткузу. Ал бала айтат: "Мен дейт, үйлөнбөгөн баламын" дейт. Семьяда жалгыз баламын. Мен ал менин кызым экенин билем, сен ал экөөбүз чогуу жашаганбыз. Мен кызыман кабар алдым деди. Андан бери 5-6 ай өттү. Мен ар барган сайын ал кыз менден сурайт, бирок ал бала барбайт. Эми эркектер да жоопкерчиликти алыш керек да. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир гана кызга коюп коет? Анын канынан жаралып атпайбы? Мейли аялы, эми Москвада жашаган аялы кызы камалыптыр. А кичинекей нарестеде эмне күнөө? Сенин каның го ал. Да. Жок дегенде ай сайын барбай, 2-3 айда бир барып, жок дегенде памперсин апарып бер, кашасын апарып бер, пюресин апарып бер. Ал сенин кызың. Сенин каныңан жаралган. Эми бул жакта башка бала чакасы, үй бүлөсү болсо андан аштынбай атат экен деп. Ал баланы же иштебейт десең, клининг компанияда менеджер болуп иштейт экен, иштеген иши бар. Бирок кылган иши ушул. Ошон үчүн мындай кыздарды күнөөлөгөндө кээ бир айрым балдар өздөрү да ойлош керек. Мен туура кылып атам ушуга, мен ушундай мамиле жасадым деп. Биздин кыздар бузулса, башка улуттан эмес, өзүбүздүн балдарда деле бар күнөө. Көбүнчө ошентип айтып атышпайбы? Мына Москвада кыздардын баары эле бузулган, Россияда кыздардын баары эле бузулган деп алышпайт экен да. Ушундай бир стереотип бар экен да балдар арасындачы. Ошол кыздарды деген өзүлөрү эле бузуп атпайбы? Өзүлөрү эле бузуп, канчалаган кыздар действительно мына зордукталып калганда кыздар кайрылышат. Өзүнүн эле кыргыздар айылдагандары канча, жашырып жүргөндөрү канча, айылдагы аялын жашырып коюп, мисалы үчүн бул жактан келип бирөөнү алдап сүйөм göмдөп үйлөнүп, балалуу болгондо таштап кеткендери канча. Мына пакетке баласын таштаган деле, ыргыткан деле, ал деле ошол алдангандан ыргытты да. Өзүнүн эгерде ошол анын деле күйөөсү кыргыз эле, ошол пакетте кыздын пакетке төрөп, пакетке салып мусорго таштап коюп атпайбы? А тергөө убагында сурат, кыргыз экен атасы деле. Жоопкерчилик да болуш керек эркектерде. Кыздар деле күнөөлөп, ушул кыз күнөөлөө дегенден мурун жоопкерчилик болуш керек. Бирөөнүн кызын ошентип зордуктап, кордоп атасыңбы? Эртең сенде да кыз болоорун ойлонуш керек да. Азыр кайтар дүйнө деген сөзсүз болот. Бумеранг. Бул нерсе сөзсүз кайтат. Негизи бизде эми баардык эле кыргыздардын үй бүлөсүндө эркекти сыйлап, мындай эркектин орду, мындай башка мындай бир күчтүү адам, бизди коргой турган адам деп билебиз да баарыбыз. Анан кийин ушул нерселер болуп атат да акыркы күндөрүчү, мындай ответственность жок эркек кишилерде. Эркек адамдар наоборот ушу кыргыздарды зордуктап, кыргыз кыздарды сабап кеткен дагы ушундай бир историялар бар да. Азыр ошол адамдар түрмөдө. Анан карап турсаң мындай бир ответственность жоктой да, мындай билбейм, мындай башкача да, мындай эркек дейин десең
баягы ушу аялдар балдарын ээрчитип алып жалгыз иштеп жүрүшөт, биякта балдарын багып, алар таштап кеткен балдары менен кошо. Аял киши таштабайт экен да балдарын. Кошо балдары менен миграция менен 8 баласын баккан эже бар да. Күйөөсү таштап кеткен, башка аял алып алган. Ушундай нерселер көп болот атпайбы? Миграцияда делечи карап Гүлиза, турсаң. азыр эркектер мындай десең, азыр айтат экөөбүзгө комментарий жаадырары анык эркектер деп. Бирок эми 80-70-80% эркек ушуну эле болуп калды. Мисалы, азыр ушул убакта сот болуп аткан мисалды айтайын. Бул кыз 2 кызы менен ажырашкан. Өз ата энеси жок. 2 кызы менен ажырашкандагы бул жакта турмушка чыккан. Москвада турмушка чыкканда баягы жашырынып чыккан эмес, той кылып чыккан, кадимкидей кайненеси кулагына сөйкө салып, келин кылып алган. Айылга алып барган өзүнүн үйүнө. Алып баргандан кийин ал кызды алдап кредит алдыра берет. Кредит алдыртат дагы, бала Москвага келгенден кийин дагы башка аялга үйлөнүп алат. Ал кыз артынан айылга келсе, күйөөсү башка бирөөгө үйлөнүп алыптыр. Анан чакырып алып айтат: жок дегенде, сен кредиттерди жабыш, мейли ким менен жашасаң ошо менен жаша. Только кредитти жап, мына машинадагы выкупка бунда мен төлөгөм жарымдан көп. Азыр мен кредит төлөп атамын. Жап десе, ал эркек колунан келгенин кыл дейт. А биздин кыздардын баягы мыйзам билбегени да. Полицияга же сотко барып арызданса болот го. Алар барды дагы, мына Москвадагы өздөрүн баягы кыймын дегендер бар го, спортсмен ушундай. Ошо олорго барып туруп, мен күйөөм ушинтип атат, башка бирөөнү алып алды деп арызданат. Арызданса, эми алар болсо өзүбүздүн кыргыз кызы, биздин өзүнүн кыргыз жигит кордоп атса, биз сага жардам беребиз дейт дагы. Ал баланы машинага салып, эч кандай урган эмес, статьяда урган жок да. Машинага салып, мына Кузьминкинде чекесине паркка алып келет дагы. Сен ушул келиндин 2 баласын ойло, бунун ата энеси жок экен. Сен ушунун акчасын кайтарып бер, машинаңды сатасың дагы. Канчага сатсаң ошончо сатап кайтарып бер машина акчасын дейт. Ал бала хорошо дейт, макул. Мойнуна алат, ооба экөөбүз үйлөнгөнүбүз чын, айылга барганыбыз чын, апам сөйкө салып той кылганыбыз чын дейби. Макул дейт, мен кайтарып берем 1 жуманын ичинде деп, болуптур деп кетет да. А бала барып арыз жазып койду. Азыр ушул убакта кыз дагы, кыз менен баягы барган спортсмендер дагы азыр түрмөдө, ушул убакта СИЗОдо. Кыз 6-чы СИЗОдо турат, а берки балдар 5-чи водныйда отурушат. Бардыгын алып барып туруп, эмне бул деген биринчиден кыз мыйзамсыз кылды, ал балдарга кайрылбаш керек, же полицияга кайрылыш керек, же сотко кайрылыш керек. Ал балдар машинага салып туруп, чекеге алып баратат. Машинага салган өзү 126 похищение болуп атпайбы? Акчаны кайтарып бер деп атат. Ал вымогательство болуп атпайбы? Ошон үчүн кыргызстандын кыздарга да, балдарга да кайтарым. Чорный деген нерселерге кайрылбай, мыйзамдуу түрдө полицияга же сотко кайрылгыла. Полиция сотко, граждандык болсо сотко кайрылгыла, кылмыш иш болсо полицияга кайрылгыла. Чорный дегениңер менен алар көп эле 126-163тө кыргыз балдарын барсаң, жабырлануусу сөз кыргыз бала, өзүбүздүн кыргыздар чыгат. Сөз кыргыздар. А чорный дегениң эртең барып туруп жабырлануучу арыз жазып кой, сен арыз жазасың, алар камалып кетет. Биз эле коркутуп коеюн деген дагы нерсе бар да. Коркутуп коеюн деп арыз жаздым эле, анан камап ийет турбайбы деген нерсе бар бизде. Ушу мен дагы ушул сөз кеп кана айтып коеюн. Bir bala дагы мага жазып калды, салданча мен полициядамын, эмне кылсам болот деп. А эмне болду? Тынчылыкпы дедим. Тынчылык десем, мени дейт, полиция алып келди го деп. Эми тагдырдын тамашасыңар, ошо баланы полиция алып келет, эртеси күнү ошол баланы пастраж алган, мен барып калып атпаймынбы? Ал сиз салданча эмеспи, мен сизге кече жаздым эле деп. Ал баланын аялы кош бойлуу болот, комнатага чыгайлы дейт. Бирок досуна 10 000 карыз берген экен. Мен аялым боюнда бар, биз отдельный комнатага чыгайлы дедик, 10 000 бер деп досуна барса, акчам жок, күтүп тур дейт. Анан сен колуңда жаңы телефон алып алыпсың, менин карызыңды биринчи берип койбойт белең деп, колуна телефонун алып алат да, сен акчаны алып келесиң, телефон. Буну бизде Кыргызстанда бул мындай мыйзам ченен деле көрүнүш. Телефон алып ал барып арыз жазып койду, мен телефонум жулуп кетти деп. Аразбой менен алып барып СИЗОго киргизип койду аны. Ошон үчүн жердештерге кайрыларым. Бирөөнүн телефон жулуп алар да, бул мага карыз деп, же болбосо бирөөнү барып, "Но акчамы алып бер, чорный экен, алып бер" дегенде мурда сөз полицияга кайрылсын. Себеби бул кылмыш, кылмышка кирет. Бул жерде баары телефон жулуп алды, жабырлануучу болуп атпайбы? Ооба. Ошондой. Мен да уккам ушундай историяны. Аял күйөөсү экөө урушуп кетет. Анан күйөөсү деген аялынын телефонун алып туруп Кыргызстанга кетип калат. Аял киши болсо телефонду жулуп алды деп отуруп калса, ар жактан бир орус көрөт дагы, полиция чакырып коет. Тиги орусча жакшы билбегендиктен да забрал телефон дей берет. Күйөөсү камалып кетти да. Ошондой. Күйөөсү камалып кетти. Анан да коркутуп коеюн дедим эле деп жазып койгондор дагы көп жазышат. Соттогандар айрыкча 131 мен 131
баягы бизге заявка түшөт да 131 дегенде ушунун жабырлануусу сөзсүз өзүбүздүкү болот дейм да. Сөз Бүт эле өзүбүздүкү болот дейм. Почти 95% өзүбүздүкүлөр болот. Келесиң баягы сот болуп атат, жабырлануучу эми бул жерде мен кыздарга кичине күнөөнү койгум келет эми. Көбүнчө жашы улуу аялдар, жашы улуулар эми бала 98 болсо кыз 88 ошондой да, 10 жаш разницасы бар. Москвада өздөрүн жашоосун кылышат, жолугуп жүрүшөт, гостиницага барышат. Анан баягы бала эми мен үйлөнөм, мен кетем десе эле анан баягы сүйгөнүн чыгарып ийгиси келбейт да, анан кийин эле келип мен зордуктадым деп жазып коет. А сурак болуп атат, баягы судья деле сурайт да, жин эмес го. Кайерге бардыңар, эмне болдуңар? Прокурор сурайт. Прокурор суроо берип атса, биз гостиницага бардык эле. А гостиницага сени сүйрөп алып барган жок го. Өз калооң менен кетип атасың. Да. Өз калооң менен кетип атасың. Тергөөчү сурактан өз калооң менен кетип атасың. А сени сүйрөп алып келсе, кыйкыр сага жардам берет адамдар. Анан кийин ошол кыз срок берет, 3 жылдан 6 жылга берет 131-ге. Анан срок берген 5 жыл алды, 4 жыл алса, ошончо жыл береби? Мен коркутуп коеюн дедим эле. Коркутуп коеюн деген нерсе жок Россияда. Раз арыз жаздыңбы, балага кылмыш иш козголдубу, ал сөзсүз түрдө жазасын алат. Коркутуп коеюн деген нерсе, баягы бир кыз дагы атын айтпай эле коеюн, ошо бир белгилүү эле мындай активист кыздардын бири экен. Пандемия болгондо аябай жакшы жардам берип жүргөн ошол кыздын да сотунда болуп калдым мен. Ал кыз бир корейстин үйүн жыйнайт экен. Көп жылдан бери, 10 жылдан ашык. Баягы корейстин үйүнө барат дагы, чакырат, корейс киши чакырат, аялы менен кызы дачага кеткен экен, кыз менен аялым кетип үй жыйнап берип кой дейт. Бирок кыз өзүн жаман сезип, температура болгондуктан баягы киши дары алган аптекага кетет. Кыз үйдө отуруп телефон зарядка саяйын десе эле, бир кошелек болот, кошелектин ичин ачып караса, алтындар болот, алтын, бриллиант, ушундай нерселер болот. Кыз кызыгып баягы алып алат. Алып туруп кетип калат. Дарыны ичип, мен уже бүгүн жыйна албайм, өзүм жаман сезип атам деп, 10 жылдан бери таанышалар. Кетип калды, кетип калып кел айтып, 35 миңге жартылай эми өткөрөт. Алтындарды ломбардка өткөрөт да, калган үйүнө алып келет. Алып келгенден кийин эми баягы кыздын аялы менен кызы дачадан келет, баягы кишинин, то есть корейс кишинин аялы менен кызы дачадан келет. Алтындар жок экенин билет да, алар үйгө ким келди, эми баягы чал ким келген, ким келбегенин эле билбей эле барып полицияга жазышат арыз. Полицияга арыз жазганда эле ким келди эле деп, анан ошол дагы келген эле деп, үй жыйнай турган кыз келчү эле деп, ошол үй жыйнай турган кызды табып, караса алтындар ошодон чыгат. Ал корейс барып сотто, мен эч кандай доом жок, бул адамды жакшы тааныйм, бардык алтындарын кайтарып берди мага. Эч кандай доом жок дегенде эле кыз 2 жылга кести го. Себеби кылмыш кылып атпайбы? Бизде кылмыш кылып коркутуп жазып коеюн деп, анан встречный жазып берип коюм чыгарат. Встречный деген Россияда жок. Ошону көп эле билбейт. Примирение болушу мүмкүн, жарашуу. Ал деле көп кылмыштарга, көп статьяларга колдоно бербейт примирение. Жарашуу көпкө колдоно бербейт. Бизде ошондой түшүнүк бар да. По факту заявление. По факту мындай бир нерсе кылдыңбы, ошого жооп беришиң керек. Жооп бересиң. Мисалы 158 час 3 пункт эң популярный статья мигранттардын арасында. Карта таба алышат. Ошо жөнүндө айтыңызчы. Ошо карта таба алышат дагы. Ал магазинге барып 700-800 кылат да, андагы баягы картанын ээси блоктоп койгуча шашылып кылып алайын деп, дагы чуркап барып наркомагазинге барып 500-600 кылат. Ага 2,5 миңден уже кылмыш иш козголот. Кылмыш иш козголот, 2,5 миң уже сен кылдың козголот. Анан бул Москва болсо, 21-чи кылым болсо, ага СМС келип атса, кайсы магазинден покупка болуп атат, а бардык жерде камера болуп атса, кантип сени таппай алат? Аны таптып кармалгандан кийин как перевозчик болуп барып калсаң, эже мен бунун картасын урдаган жокмун дейт. Мен таап алдым. Хорошо, сен картаны таап алдың. А ичиндеги акчаны урдап алып атпайсыңбы? Ичиндеги акчаны адан соода кылып атасың, будан соода кылып атасың, ал магазинге чуркайсың. Сен ичиндеги акчаны урдап алып атпайсыңбы? Бул деген кража кет, урлукка кирет бул. 158 час 3 пункт Г коет. Ошолор деле СИЗОго кирип кетип атат да. Ооба, СИЗОго кирип кетип атат. Анткени бул жакта эме экен да. Бирөөнүн чөнтөгүнөн акча урдап алсаң, башка пункт кетет. Ал акча да, наличка. Ал эми сен банковский картадан ошо покупка кылып акча урдасаң, уже сени банк берип аткандай болуп, мындай высокий планка кетет экен да, биякта уже жоопкерчилик. Ошондо таң калам мен таап алдым го дейт. Таап алып туруп сен полицияга барып берген жоксуң же, таап алып туруп бир жерге ырдытып койгон жоксуң. Сен алып барып магазин соода кылып атасың, ичинен акчаны алып атпайсыңбы? 2,5 миң рубль үчүн камалып кеткен байкени тааныйм. 2,5 миңден уже кылмыш козголот да. Уже да. Именно ошо банковский картадан. Төлөп бергенден кийин дагы кылмыш иш козголот. Баары жал эметилбейт. Сен төлөп бердиң го. Мен төлөп бердим го дегенде, сен төлөгөндөн сен кылмыш кылып атпайсыңбы? Ошо кылмыш үчүн жооп беришиң керек дейт да. Кээде ушу ойлоп кетем, биз аябай уурубузбу депчи.
ушундай көп келет да, ушундай эме звонокторчу, ушундай кармалып бирөөнүн бирнекесин алып коюптур, анан магазинден уурдап алыптыр дегендер көп келсе, ушу ойлой берем да, ушу биз мындай кичине урураакпызбы деп. Жок, Гулиза, баягы Телеграмда канал бар, группа бар экен ушундай. Бир кыз кармалганда да мен ошол кыздын сотуна барып калдым. Ой, задержание кармалганда барып калдым. Ошондон сурак кылып атканда мындай, эми сурак кылып атканда билесиң, каяктан эмне кылып атат экен. Телеграмда канал бар экен. Ал жерде баягы нан деген баягы малыш бар го. Только ошону урда алып чыктырышат экен да. Ашанга барат экен да, ошону алып чыктырат экен. Дагы башка ашанга барып дагы ошону алып чыктыр, ошол только. Анан ошол кыздан сурадым да, эмне ушундай только нан аласыңар, эмне үчүн конфет алган жоксуң, эмне үчүн напиток алган жоксуң деп, бизге только нан алып чык деп, ошо нан деген каша, ошону алып чык деп неме берет. А башкаларга башканы экен. Ошол группа түзүп алып эле баягы акча жок кыйналгандарды ушту алдай окшойт. А бирөө кофе алып чык дейт экен, ошондой экен да. Ошентип алдап ушулардын биздин элге сен бир кармалбаса мен кармалбайм деп ойлой беришет да. А бир кармалбаган мен Кудай билет, экинчиси кармаласың, үчүнчүсү кармаласың. Урун артып коюш го баары кармалат. Бир күн болсо бир күн сөзсүз түрдө. Ушул уурулукту айта кетсеңиз, бул тарбияга жараша уурулук кылышабы же жетишпегендик жашоонун артынан уурулук кылышабы? Мындан деле оор жашоодо жашашкан да биздин чоң Жетишпеген жашоодон деп айта албайм. Москвада азыр иштегенге шарт толтура. Барып жаныңы кыйнап иште, бул тарбиядан эле. Тарбия ушу сен кичинеңде бир эмгекке, муну тарбия, мисалы кээ бир мына кыздарды көрүп атып, жап-жаш кыздар салондордо иштетип, бутуна туруп, машиналарда жүрүп атышат. Болсо 5-6 офистерди жууп, таза мээнет менен кылып атат. Ама наркотика менен уурулук кылгандар булар тарбиядан эле. Жетишпеген болсо иште, сен айлык аласың. Айлык аласың. Бул айда жетишпесе, кийинки айда сөзсүз жетишет. Просто бул жалкоолук да, жалкоолук. Мына наркотика менен кармалганда деле ата-энелер мен кызымды постава кылып коюптур, балам постава кылып коюптур деп ыйлашат да. Ама айтып түшүндүрөм, бул постава эмес дейм. Бул тарбиянын жоктугу же түшүнбөстүк. Постава де качан постава кылат? А сен чөтөңү салып койсо постава кылат. Бирөөнү кармалганда наркотика менен телефон алынат, телефон текшерилет. Алар кайсыл жерге барып коюлгонун сүрөттөрүн кураторлоруна жиберип турат. Кураторлордун менен сөздөрү бар, ана каякта постава. Каякта постава осознанно эле иштейт, өз каалоосу менен өздөрү билип эле иштешет. Бирок оор кылмыш экенин билбей иштешет. Мен мына күздө 2 кыздын да кармалганда барганда ошолор айтып атпайбы? Кураторубуз дейт, 25-30 миң менен чыгып кетесиң деп айтат эле. 30 миң менен бул нерсе камалбайт, бул оор кылмыш эмес. 30 миң менен чыгып кетесиң деп. 9 жыл 10 айдан алды экөөгө жакында мына Люблинский соттон. 9 жыл 10 айдан берди. Тагдырлары талкаланып, Тагдырлар жап-жаш кыздардын тагдырлары талкаланды. Бул эне боло турган жап-жаш кыздар да. Ошолордун тагдыры кандай болот кийин? Кандай деп ойлойсуңар? Мен баягы Кыргызстанга перевод менен заниматься этем го. Которулуп 2023-жылы которулуп, ал жактан УДО менен колония поселения ачып кеткен кыздар бар. Мен алар менен байланышып турам, такай эле жок, жакшы эле. Турмушка чыга элек, бирок бирөөсү иштеп атат, бирөөсү дагы баласы бар эле, баласынын тарбиясы менен. Анан түрмөдөн ушунча кыздын чыкканын көрдүм, бирөө артка кайтканын көргөн жокмун. Мындай именно түрмөдөн барып, анан бул жерде бар кээ бирлер СИЗОго кирип чыгып Москвада көнүп калган кыздар бар го. Кече жакында бирөөсү эле уурулук менен кире берет, чыга берет. Анелер бар. Тарбиядан бул нерсе делечи. А бирок түрмөдөн именно Кыргызстанга которулуп кетип, же түрмө срок бүтүп чыккандарды мен жакшы эне болгонун көрдүм. Турмушка чыкканын көрдүм, өзүнчө бизнес ачкандарын көрүп атам. А туура эмес жолго кеткен жок, баары жакшы эле, Кудайга шүгүр ал жагы. Түрмө тарбиялайт дегенге ишенесизби? Же түрмө тарбиялабайбы? Тарбиялайт. Именно Кыргызстанда түрмөнү айта албайм, мен Москвада түрмө тарбиялайт. Себеби бул жакта мен ай сайын 4-үнөн 11 числого чейин ушулар мага свиданка алат. Жолугушуу. Алат 4-нөн 11-ине чейин. Ошол убакыт мен суббота базар күндөрүмө туш келип калса, ошол убакта ушулардын отрядына экен да, эми уруксат бериле турган күн экен. Барганда эми баягы кыздар, мен биринчи барганда кыздар башкача болот. Кийим таптакыр, мен баягы башынан кармалгандан барам да, кармалганда баягы кыздар өзүнүн айтканын бербеген, эч кимге баш ийгиси келбеген, ушундай болот да. Убакыт өтүп, мына кече июнда да барып келдим. Барганда айтып атпайбы? Салтанатчы дейт, 30 миң айлык алдым дейт. Бирөөсүчү
ушул 30 000 айлыкты дейт мен эркиндикте жүрүп алсам болбойт беле дейт. Ал жерде швейный цехте иштеп дейт, звеновой болдум дейт, 30 000 айлык алдым дейт. Мен бул жерден дейт, бул ак караны ажыратканды билдим дейт, адамдын кадырын билдим дейт, түрмөдөн дейт. Адамдарга кандай мамиле жасаганды билдим дейт. Көп эле кыздар баягы сен айтмакчы миграцияда ат энеси жүрүп, ат эненин мээрин көрбөй калган кыздар көп эле эчтекени билбей эле бул жака келип камалып атпайбы? Адамга кандай мамиле жасашты? Бир туугандын, ата эненин кадырын билдим ушул жакта отуруп. Мурда эч кимге баш ийбеген, эч кимди укпаган кыз болсом, бул жакта ар бир нерсени кадырлаганды билдим деп калышат да. Ошого караганда түрмө тарбиялайт го дейм. Кыздар да, айрыкча кыздар тарбиялайт го. Именно эле ушул түрмөгө жатып анан тарбия алыш керекпи деген да ойлор келет да. Шарт эмес да. Именно ошо мен да кыздар ушул нерсени айтам. Сөз ошо кечээ өзү айтып атпайбы, мен ушул 30 000 сөз түрмөдө айлык кылышым керек беле? Ошону эркиндикте деле иштесем табат элем го дейт да. Ошону эркиндикте чына именно түрмөдө кылыш керек эмес го. Мисалы, көп кыздарды камалган кыздарды мен сүйлөсөм, эми бир 30-40% өздөрү салондо тырмакты үйрөнгөн, кирпикти үйрөнгөн эле кыздар. А эмне үчүн ошого да иштебейсиң? Эмне алар жакшы айлык табат го. Ошого дагы алым сынбай ушундай ишке барат. Мына азыркы убакта да мына СИЗО-6да бир кыз отурат. Ал кыз бир жылдан бери ушул нерсе менен заниматься эткен экен. Анын достору мага эми айтып атпайбы? Канча жолу кыздын эскерткен экен. Кылба, бул нерсени кылба дегенде ушул акыркысы деп кеткенде кармалды да. Неге Гулиза ушул акыркысы деп кеткенде мен көп кыздар менен сүйлөшкөндө деле мен ушул нерседен кайтайын дедим эле. Сизди мындай сиздин жөнүндө уктук эле, анан кийин TikToктон көрүп калдык эле же YouTube'дан көрүп калдык эле, наркотикка жаман, ушул нерседен кайтайын деп кураторго болду. Мен ушул акыркы жолу башка иштебейм десем, хорошо, акыркы жолу апара ошол менен болду иштебейсиң депти. Ушуну акыркы жолу кураторлор өздөрү эле карматып койбу деген да ой келет да. Неге акыркы жолу дегенде баягы бир кыз дагы пандемия убагында ресторанда иштеп жүргөн, анан ресторанда жабылбады, пандемияда жабылып, Авитадан тапкан бул ишти. Авитадан өзүнүн данныйларын тапкан, таштаган, мага иш керек деп. Анан алар байланышкан, бизге официант, курьер керек деп. Себеби азыр пандемияда баары жабык, үйлөрдө отуруштар болот, ошо үйлөргө барып официант кыласың, курьер бир нерселерди апарып бересиң дейт. Макул деп ал кыз ишке кирет, кадимкидей трудовой договорду биздин офисибиз жабык, сага WhatsApp'тан жөнөтөлү деп трудовой договор жөнөтөт. Көрүшкөн эмес, только биздин офисибиз жабык деген. Анан болуптур деп баягы кыз ишке что-то дейт, мени подозрительный дейт да. Коюп сүрөткө тартып дейт. Сүрөткө туура эмес тартып коюп, ушундай кылган экен. Чо дуурада урушуп дейт, кайра дейт, астына бекитип кой деп дейт. Койду, анан что-то жүрөм сезди дейт. Анан 10 000 картама которуп коюшту дейт. Пандемияга акча жок эле дейт. Та бир-эки жолу иштеп көрөйүн, иштеп турайын дедим дейт. Анан дагы акча которушту, тараза, висал, анан пакет ал, баягы оро деп дейт. Таңгак кылыш керек, свертка кылыш керек го. Анан болуптур деп кылып жүрүп дейт. Что-то анан пандемияда бүтүп калды дейт. 2021 ресторандар ачыла баштады. Ачылгандан кийин анан бул айтыптыр да, мен ишиме кайттым, мен иштебейм дептир. Саат 3кө как раз жумушка бармакмын дейт. Жок, сен акыркы күн иштеп кой, болду. Сен ордуңа башка кыз алабыз деп. Акыркы күн болуптур деп, мына Люберсиге барып, Люберстен кармалып атпайбы? Анан камалды. Ушул мен ошо акыркы жолу көп эле кыздар менен сүйлөшкөндө акыркы жолу келдим эле дешет да. Ошо акыркы жолу да өздөрү карматып коет ошо кураторлор деген ой калат. А кураторлор ким экенин билбейт, алар көзгө көрүнбөйт. Ал жакта аркы жакта телефондун аркы жагында отурат, ким экенин билинбейт да. Ким экенин билинбейт. Бирок көбүнчө башка улуттагылар деп айтат да, эми башка улут деп айтат. Баягы балдар кыздар акценттен же билет окшойт сүйлөгөн, орусча акцент менен сүйлөшөт деп ошентип айтат. Да. Салтанат эже аябай сонун историяларды айтып бердиңиз. Жүрөктө кала турган. Гулиза, сөзүңө аралчы бир нерсени айтып кой. Мен да ушул убакта азыр мигранттардын арасында өтө популярный болуп аткан статьянын бири 159 мошенничество менен айтып коеюн. Ушуну бул сөз айтышым керек. Себеби кечээ Азаттыкта деле бирөө жаңы эле үйлөнгөн аялым ушуну камалып калды деп атат. Андан тышкары аябай көп таксисттер, аялдар кайрылгандар. Урматтуу мекендештер, силерге заказ түштүбү? Бул жерден алып кел деп. Мисалы үчүн Яндекстен заказ түшсө, Яндекс өзү жооп берет ал нерсе үчүн. Например, заказды отментетип кой. Биз сага көбүрөөк төлөп беребиз, ошол нерсеге ишенбегиле. Анан көп эле баягы курьер кылып туруп, ушул жерден акчаны алып келип туруп, Сбербанк аркылуу бизге салып ий деп атат. Ал барып туруп биз кемпирдин колунан өзүнөн алдык, шалдын колунан өзүнөн алдык эле го. Анан эмне үчүн биз кылмышкер болуп калабыз деп атышат. Бул кылмыш, потому что сен биринчиден баягы чал кемпирдин колунан алып аткан менен сен Сбербанктан тааныбаган адамга которуп атасың. Сага ким заказ кылып атат билбейсиң. Акчаны сага берип атат. Кемпир менен чал сага берип атат. Ал телефондон анын уже баягы мээсин айлантып салган.
алар мошенниктер. А сен келип туруп мындайча айтканда соучастник болуп калып атат, жертва болуп калып атат да, мындайча айтканда. Именно исполнитель. Исполнитель ошо жертва болуп калып атат. Ошон үчүн жооп Ошодон да берет да. көп камалып атат. 159 3-4 менен көп Аябай. калып атат. Ошон үчүн ушул бирөө дагы мага кайрылды. Кадимгидей трудовойда көрүп бериптир дагычы. Мына первый метродо өзүбүздүн улуттагы мекендешибиз трудовойда көрүп берип, баласын Москвадан Саратовго жөнөтүп туруп, Саратовдо кармалып калып атпайбы? Саратовго акчаны жеткирип бересиң деп, Саратовго акчаны жеткирип, ошол жактан кармалып калып атат. Ушундай көп болуп атат. Да, Чындап. акыркы убакта ушул 159 аябай көп болуп атат. Урматтуу менин сүйүктүү мекендештерим, ар бир кылмыштыкларда мындай ойлонуп калыңыздар. Эгер сенин көзүңө көрүнбөйбү, жөн эле команда берип атабы, отказ бергиле, сага акча ошол кемпирден же чалдан акча алып кел деп ким айткан? Яндекстен прямой заказ түшкөндө деле сразу эле полицияга кабар бергиле. Бул силер үчүн кайра жакшы болот. Болбосо силер камалып калышыңар 100%. Рахмат ушундай нерсе информация айтканыңар. Бул информация чоң нерсе да. Анткени көп информация жетпей калып атпайбы биздин мекендештерге. Информация жетпеген үчүн ушул нерсенин баары болуп атат да. Бирок эми кээ бирлери информация угуп жүргөндөр деле бар экен арасындачы, угуп жүрчүмүн деп эле. Бирок кылмыш ишин кыла бергендер. Мен сотко барганда, баягы ТикТокто Салтанатчы сиз белеңиз, сизди көрчү элем деп туруп анан кийин анда эмнеге камалдыңыз? Деп коюшат да. Ошондой болуп атат да. Мен эми кармалбайм деп ойлодум эле да деп. Ооба, туура айтасыз Салтанат эже. Аябай жакшы информацияларды айта кеттиңиз. Сиз действительно көп адамдарга жардам берип атасыңар. Ушул эле информацияңар эле кандай нерсеге барабар да, мындайча айтканда, бул чоң нерсе да, информация. Ушу информацияларыңарга чоң рахмат. Немен дагы айта кетпесек, перевод боюнча дагы айта кетейинчи. Перевод боюнча да айта кетейин. Башта менин немем го. Да. Мына жерде бардык эле кылмыштар мен 3 жыл болгого чейин болсо ушу Россиядан эле өтөп чыксын дейм. Себеби али алар средний тяжкий преступление болот, 1 күн 1,5 күндөн саналып, эми аз эле калат да. Себеби ар бир перевод Кыргызстан которгонго 1 жылдан ашык убакыт кетип калат. Себеби сбор документ болот, бул жактан уруксат алыш керек, Россиядан МВДдан, ФСБдан уруксат алыш керек, прокуратурадан уруксат алыш керек, анан алып топтолуп Министерство юстиции Россияга барат, ал жерден гражданство барбы жокпу текшерилип, анан Кыргызстанга барат, Кыргызстандан башкы прокуратура сунуштама жазып жогорку сотко жиберип, сотту назначить этип, кайра анан сотту болуп биз кабыл алабыз, адам арыз жазса, биздин жаран конвенциянын негизинде арыз жазат Кыргызстанга калган мөөнөтүн өтөйүн деп кабыл алабыз деп. Ал документтер кайра прокуратурага келет, 15 күн күчүнө кирип, прокуратурадан текшерилип туруп, почта менен Министерство юстиции келет, ал жерден текшерилип, ФСИН Россияга с поручением внести сотко алып бар, ушул российский сотко жибер деп ФСИНге жиберип туруп, анан бала же кыз отурган жердеги райондук же шаардык сотко документ келет. Ошол жерге келгенден кийин гана анан сот болот. Сот болуп, ошолордун уруксаты менен гана анан Кыргызстанга которулат да. Ошон көп эле ата энелер СИЗО кармалган эле Кыргызстанга которуп бериңизчи деп айтат. Жок, урматтуу ата энелер, силердин балдарыңар, кыздарыңар камалганда билем силер стрессовый состояниеде болосуңар. СИЗОдо отурган бала эч качан соттолуучу эмес, ал болгон айыпталуучу. Ага качан гана сот срок берип, ошол күнөөлүү деп срок бергенден кийин гана ошол соттолуучу болуп эсептелинет. Соттолуп срок алгандан кийин анан лагерге баргандан кийин гана документ иштери башталат. Анан дагы кээ бир айрым адвокаттар 700 миң, 1 миллион алат экен переводко. Ушундагы ата энелерге айткым келет, себеби кредит алып бердик эле, кыйналдык эле дейт. Переводко эч канча акча кетпейт. Конвенциянын негизинде эгерде бекер алып кетем десеңер, поезд менен кетет. Конвенцияда поезд жазылган. А эгерде жок, мен самолет менен алып кетем, эртерээк алып кетишим керек десе, анда келип кеткен конвойдун акчасы командировочный каралат. Себеби бул конвенцияда каралган эмес, ал ата эне өз калуусу менен. Ага эми 150 миңдин тегерегиндеги акча кетет самолет менен. Эми билеттин баасына карап туруп, ошончо тегеректеги акча кетет. Себеби 5 конвой келип туруп, 2 осужденныйды алып кетет, и плюс конвойдун 2 күндүк командировочный бул $750 турат. Ошо менен ушунчо сумма чыгып калат. 150-160 чыгып калат. Ошон үчүн урматтуу энелер, 1 миллионго кылып берем, 700 миң кылып берем, 10 миңге кылып берем дегендерге ишенбеңиздер. Эми ар ким өзүнүн акысын алат, юрист катары ар кимдин өзүнүн эмгеги бар, акысын алат. Минуска чуркайт, синге чуркайт, но не до такой степени 700 миң. Анчалык эмес, анчалык суммада эмес. Мен 700 миңден 1 миллионго чейин которуп аткан айрым адамдарды билип атам, андай эмес. Эми ар ким өзүнүн юрист өзүнүн эмгегин болот, бирок 700 миң бул өтө ашыкча. Эми бул жакта карабайсыңарбы, именно ушу адамдын кыйналыч убагындагы мондай стрессовый, силер айткандай состоянияда адам ушу балам үчүн деп любой нерсени кылат экен да.
үйлөрүн сатып ийип тиги ошончо акча бере койсом ушу балам чыгып кетчүдөй. Көз жаштан акча алып Анан ушул моментте ошол мошенниктер Пайдаланып пайдаланып калып калып атышпайбы? Мына элементарно Сахаровада жана центрде жатышат го, депортацияда. Ой, чыгарып бере калабыз деп туруп, ошол жактан деле канчалаган 100 миңдеп акчадан алып коюп атышпайбы? Ал на самом деле государстводон акча которулуп анан Кыргызстанга кетет да. Эч ким билетин, например, алып бере албайт. Ал жакта уже алып берилет да билет государство тараптан. Ошол жактан мошенниктер. Эми бул жакта деле ошондой да. Бул эми уголовный иш болуп атса. Кээ бир ата энелер менен сүйлөшүп калам да, сүйлөшүп калсам, ай сайын 55 миңден берип, бир жылга 700 миңге договор кылдык эле. Мен таң калам. Неге? Не үчүн перевод кылганына? Ладно, 100 миң ал, 200 миң ал, 300 миң ал. Бул 700 миң. Бул өтө көп суммадагы акча да. Өтө көп суммадагы акча. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, алданбаңыздар. Мүмкүн болсо өзүңөр чуркасаңар, бекер эле кыласыңар. Башкы прокуратурага арыз жазгыла Кыргызстандан. Ошонун негизинде эле которулуп барат. Анан мен чыгарып берем, мен которуп берем, 3 айда которуп берем, 4 айда которуп берем деген баары жалган. Все мыйзам боюнча эң эрте болгондо 6 айдан 1 жылга чейинки аралыкта которулат. Эми көздөрү чачырап турганда ошол ишенишет да. Ошол нерсе менен пайдаланып кеткендер көп болуп атпайбы? Да. Мындай информация жетпей атпайбы Салтанат эже баарына? Бул информация жакшы информация, абдан керектүү информация. Маалыматка жетпей калып атпайбызбы? Анан биз ошо мен перевод менен заниматься этем да, перевод Кыргызстанга, переводко Кудайга шүгүр көптөгөн почти бир 80% эле которуп атам, Кудайга шүгүр. Анан айрым учурда кээ бир ата энелер капа болуп калат экен, Салтанат убагында жооп бербейт, бизге мынтет. Ошондон учурдан ошондо пайдаланып кетейин. Урматтуу эже сиңдилер, ата энелер, мен сотто болуп калганда сот жооп бере албай калам. Колуман келсе мен ата энеси жоктордун баарына бекер кылып берем. Ата энеси жоктордун адвокатын дагы кээ бир адамдар билет, өзүбүз төлөп берген убакыт болуп атат. Кээде биз дагы юристтерди жалдаган, адвокаттар жалдаганда анын расходун чыгарып бериңиз деп айтабыз. Көп суммада эмес андагы. Мүмкүн болуша бекер кылганга аракет кылабыз, бекер кылып бергенге. Да, ушул аракеттериңерге чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун силерден. Чындап мен билем да, аябай көптөгөн мекендештерге жардам берип келатасыңар. Канчалаган кыздарга барып, ошо СИЗОго барып, ошолор менен сүйлөшүп коюу деле канча бул маңыздуу нерсе. Ошолор сүйлөшкүсү келет, ушул силерге көп нерсесин айткысы келет. Карабайсызбы? Аны эч ким кылбайт. Ай сайын барбасам мага Синет деген бул түрмөлөрдө Зона Телеком Синет бар. Россиянын түрмөсү ошо жакшы, телефон бар, мыйзамдуу түрдө. Буларга карточка берет. Үйүндөгүлөр карточканы толтуруп турат, кадимкидей СМС жазып, кадимкидей видео звонок, аудио звонок сүйлөшө алышат. Кадимкидей сүйлөшөт. Ошол Синеттен мага уже кийинки айда эле жаза баштады. Биз сизге свиданкага алып койдук, келесизби? Эми барбаганга айла жок, сөзсүз барамын. Эми мына буйрукса, мына июлда да барам, кече июнда барып келдим. Улам эле Кыргызстанга котором, мурунку баргандарым которулуп кетти, улам жаңы түшүп калат, улам которулуп кетет, улам жаңы түшүп калат. Кыргыздар ошо ушундай кылмыштан алыс болсо экен кыздар. Ооба, кыргыздарыбыз мигранттын көйгөйүн мигрант гана түшүнөт да, Салтанат эже. Туура. Мигранттын көйгөйүн мигрант түшүнөт. Сырттагы адам эч качан түшүнбөйт. Мигранттын көйгөйүн ошо мигранттын баскан изинде баскан адам, мигранттын ботинкасын кийип баскан адам гана түшүнөт. Гүлиза, сен деле мисалы үчүн мигранттар менен иштешесиң. Сен деле баарын түшүнөсүң. Кайсы убакта Сахаровага эмне себептен камалып коюп атат, эмне себептен сот выдворение алып атат, неге самостоятельно чыгып кетесе, же обжаловать этпей, тоготпой коюшуп, экинчи жолу принудительно чыгып атат, анын баарын сен түшүнөсүң. Туурабы? Мигранттын түшүгүн бир гана мигрант түшүнөт. Ооба. Ошо мигранттарга бир кайрылуу кылып кетиңиз. Урматтуу менин кыргыз элим, кыргыздарым. Ар бир кылмыш, эми мен көбүнчө кылмыш менен иштегендиктен ар бир кылмышты кылаардан мурун ойлонуңуздар. Бирөөнү коркутуп арыз жазам деген түшүнүк таптакыр болбосун. Айрыкча урматтуу эже сиңдилер, өзүңөр кыз жигит болуп жүрүп, анан мени зордуктады деп жалган жала жаппаңыздар. Ошонун айынан камалган кыздар, балдар дагы көп. Анан административный боюнча Гүлза өзү дагы айтат, мен да бир аз айтып кетейин. Регистрацияңар бүтөрдү 2 жума мурун эле жасаткыла. Баягы фальшивый көчөдө калган трудовой договорлорду албаңыздар. Ошонун айынан көбү депортация болуп кетип атат. Мыйзамдуу иштегиле, мыйзамдуу иштесе баары эле трудовой договор берет. Туура айтасыңар. Кылмыштан алыс болуңуздар. Ар бир кылмыш темир тордун артында апарарын унутпаңыздар. Силер бир гана өзүңүздү кыйнабайсыңар, ата эне бир тууганыңарды кошо кыйнайсыңар. Себеби мен ушул сферада иштеп, ата энеңер менен сүйлөшүп, бардык нерсени билем. Ошон үчүн өзүңөрдү этият кылгыла.
Чоң рахмат сизге, Салтанат эже. Ишиңизге ийгилик, юридический окууну бүтүп жүрсүңөр. Кудай буюрса эми ушул юридический кадамдарыңар жакшы мындай результат алып келе турган жакшы кадамдарды кылыңыздар. Кыргыздарга дагы жардам бере бериңиздер. В будущем ким болгуңар келет негизи? Мындай келечекте өзүңүздү кандай представлять этесиңер? Келечекте менин балам бар дейм, уулум бар. Ошо уулумдун балдары, неберелерим менин чоң энем мыкты адвокат болгон деген из калтыргым келет. Ошол изди калтыргым келет. Менин чоң энем мыкты адвокат болгон. Ошол максат коюп окудум да, юридикалык билимди ошодон алдым. Кудайым буйруса, бирок Россияда эмес, Кыргызстанда болгум келет. Себеби Россиянын мыйзамын билдим, эми Кыргызстанда калган эмгегимди Кыргызстанга кылгым келет да. Абдан сонун. Анан жакында окусаңар керек, 50 адвокат келатыптыр Кыргызстандан. Ушул кыргызстандыктар камалган түрмөлөргө барып, баарын чыгарганга аракет кылышат экен деген. Ушу кандай деп ойлойсуңар? Ушу канчалык чын, канчалык туура нерсе сиз үчүн? Эгерде ошол 50 адвокат эл үчүн иштесе, кош колдоп колдойбуз. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн улуттан адвокат болбош керек? Бул сонун нерсе. Эгер эл үчүн иштесе. Эми бир адвокат бар эле, ал азыркы убакта өзү Кыргызстандан, Россиядан депортация болуп кеткен, Кыргызстанда отуруп алып, элди алдап, менде азыр даже мына жерде бар договордагы. Мен дагы деле Россияда адвокатмын деп элди алдап, ай сайын 62 миңден болгондо да 322 час бир ага адвокат, мамлекеттик адвокат менен эле бүтө турган нерсеге мен дагы деле деп алдаган адвокаттарыбыз анда кереги жок. Элдин жоон терисинен, элдин көз жаштан кылган акчага кылган адвокаттын кереги жок. Чыныгы эл үчүн күйгөн, кыргыз элине жардам берген адвокаттар болсо, аны биз кош колдоп колдойбуз. Эмне үчүн бизден деле адвокат сурашат, өзүбүздүн кыргыздарыбыз деп, жакшы адвокаттарды берди. Эмне үчүн биз сунуш кылбашыбыз керек? Сунуш кылсак сонун болот го кайра. Мен кош колдоп колдойм өзүбүздүн, эгерде эл үчүн күйгөн адвокаттар болсо, колдойм. Ошо 50 адвокат келсе, Кудайым буюрса, дагы кыргыздардын, силердин да ишиңерди кичине жеңилдеп, может силер менен дагы кошо иштешип, мындай поддержка кылып, ар тараптуу иштер болобу деген. 50 адвокат Россияга кетип атса, мен лицензия алам деп Кыргызстанга кетип атам. Анда силер ошолор адвокаттарды үйрөтүп туруп Кыргызстанга барып, мындайда Гулиза, Россияда уже 19 жыл мындай практикада жүргөндө көп нерсени үйрөнөсүң го. Азыр мисалы үчүн уктап атканда деле Салтанат тур, урлук нерсе билесиң, 158, мошенничество эмне, 159, наркотик 228, уже Россиянын мыйзамдарын кайсыга кандай жаза берерин да билдим да. Мына 322 бирде регистрация, квартираны снимать этип аласың дагы, ал жерге сен квартиранттарды аласың. Бул деле мыйзамсыз го негизи. Мыйзамсыз да. Аса 322 бир козголду. Анан кече жакында бир кыз ошо ыйлап чалып туруп, мени камайбы же деп, мен качып кетип калайынбы? Качпа дедим. Эгерде качсаң розыска берилесиң, а розыска берилсең сен Россияда өчпөйт. Ошондо биздин мигранттар көп билбейт. Мен качып кетсем 2 жылдан розыска өчүп калат. Өчпөйт. Сен ошол розыскада жүрө бересиң, 50 жыл, 100 жыл болсо да сен камаласың. Андан көрө сотко бар, сот сага штраф менен бүтүрөт. Айткандай эле 40 000 штраф салды дейт, бирок ошо зато иштеп жүрүп кутулат да. А чем розыска барып кайра 2-3 жылдан Россияга келип камалгандан көрө, андан көрө бүткөн. Ушундай суроо көп берсе керек силерге. Ушундай бир кылмыш иши болуп атат, качып кетсем кандай болот деп, көп береби ушул боюнча? 27-3 жөнүндө көп качып да кетет экен. Праваны биздикилер жаман кенебиз го, билесиң Гулиза, правасын жоготуп алды же башка алды. Кут эле ошол праваны барып ана Казанскийден жасатып алат. Полиция кармалат, ал фальшивый экенин билет. 327-3. Анан кийин бизде акылдуулар да көп да. Бир күн допросто болот, эми сурак коет, адвокат келет, переводчик келет, антип бир күндөн кийин бар, биз чакырганда келип тур деп чыгарса, кач эле кач, кете эле кет, сени кийинкисине камап коет, сотто сөзсүз камап коет. Ошонун айынан көбү качып кетип калат дагы. Бир жылдан кийин кел айтып, аэропорттон кармалып, жосо кирип келгенде метродо кармалып камалып атат. 327-3 фальшивый право, паспорт, ал камалбайт, анын штраф менен бүтөт. Качпагыла эч жака. Кандай сени постража СИЗОго киргизбедиби? Убагында келип тур деди, келип эле тур. Ал сен же штраф менен бүтөт, же условно, же принудительный работа менен бүтөт. Эгерде качсаңар өзүңөргө хуже кыласыңар, андан көрө тергөөчү чакырган убакта келгиле. Тергөөчү чакырды, сага эмнеге чакырат?
дагы бир сурак кылат, баягы фальшивый праваны экспертизага жөнөтөт, экспертиза менен тааныштырганы, анан акыры эмне үчүн айыпталып атасың, обвинитель менен тааныштырган чакырат, анан аны прокуратурага жөнөтөт, прокуратура сотко жөнөтөт, сотко кийин штраф менен бүтөт. Анан 327 да качып кетишет экен. Баягы китепте же уголовный иште карайт, 327 бул фальшивый регистрация көп болот да, аябай Ошол жашы дагы дагы ушул статья менен козголуп атат, бар эле ушул. 327 бир айрым юристтерге барса, о 2 жылдан ашык камаласың, эми акча алышкан максаты, акча 2 жылдан ашык камаласың, сен бизге акча берсең, биз сени штраф менен бүтүрө коебуз дейт экен. Айланып кетейиндер, аны Италия штраф менен бүтөт. Сен ал юристке ошол акчаны бербесең эле, бул 327 штраф менен бүтө турган нерсе. Бирок качпа, эч жака качпа. Бул юристке мен ушунча акча таап бере албай калдым, андан көрө Кыргызстан качып кетип калайын, 1 жылдан кийин келем деп көбүлө кетип калып атпайбы? Көп кетип Бул калчу. туура эмес. Буга көп болсо 20 000, 30 000 штраф салат силерге. Анан дальше иштеп кете бересиңер. Жакшына иштеп жүрө бересиңер, ошон үчүн качпагыла. Ооба, кайра эле кирип келип атышпайбы? Аэропорттон камалып атышат. Мен өткөндө Facebook'a пост жазып чыктым, окудуңбу, окубай калдыңбы? Бир киши 96-жылы Хакасияда сода кылып жүрөт. Сода кылып жүрүп, ошол жакта бирөөнү өлтүрүп коет. Ал өзүнүн айылдаш жеңесин өлтүрүп коет, баягы акчага неме кылып. Өлтүрүп коюп, ал ошо 27-28 жаш киши убагы экен да, эми 25 жаш убагында. Кийин ал киши Хакасиядан качып кетип калат, Абакандан, то есть Абакандан качып кетип калат дагы, Казакстанда көпкө жыл жүрөт. Казакстандан кийин Кыргызстанга барып, үйлөнүп, жайланып, эми 50 канчага чыгып, 51-52 чыккан киши, Сахарова деген чыккан го. Сахаровага барып документ кылганда отпечатка болгондо, ошондогу кылмыш баягы өлтүргөндө отпечатка калган экен. Россияда эчтеке өчпөйт го. Мындан 20 канча жыл мурун кылмыш, 96-жылдагы кылмыш. Ошол отпечатка калган экен 28 жыл мурунда. Ошол отпечатка аркылуу таап алды бул кишини. Ошондо кылмыш кылган кылмышкерди до сих пор издеп жүрүшкөн экен. Ушул отпечатка туура келип калды да, ал кишини азыр ушул жактан Абаканга алып кетишти. Азыркы убакта Абаканда СИЗОдо отурат. Көрдүңбү? 28 жыл мурда кылмышты кылган кылмышкерди таап алгандан кийин сен 1-2 жылда өчүп калат деген бул туура эмес. Ошон үчүн катыштын кереги жок. Сени домашний арестке же болбосо подписка не выезда кылдыбы? Тергөөчү чакырган убакта сөзсүз келип тур. Телефонуңду жоготуп алдыңбы? Сим картаң алмаштыбы? Сөз тергөөчүгө келтирип айт, мен телефонду жоготуп алдым, мен сим картам алмашты. Мына ушул номерди жазып коюңуз, мен чакырганда сөзсүз түрдө качпаш керек. Ошон мигранттар көп эле качып кетип, ошодон камалып атышат. Это ответственность деген нерсе жок да. Бизде акылдуулук көп да, балки өздөрү өмүрү бир күн сотто иштебеген. Бир күн переводчик болуп да барган эмес. Анан квартирага келгенде деле мени чыгарып ийди, мени чыгарып салды. Анан чакырганда келип турса, кач эле кач, сөзсүз камайт. Ошодон көбү качып кетип калат. Мен хозяйкам айтты, анан качып кетип калдым, анан мынам айтты, качып кетип калдым деп. Сени эч ким камабайт. Биздикилер көбүнчө ушул таксисттерге ишенет. Башка бир туура эмес мындай маалыматтарга ишенет да. Маалыматтарга ишенишет да. Ушул 327 менен учкондо 7-3 менен кайрылганда качпа, чакырып турсам, точно камалып кетсем, сиз жооп бересизби? Мен жооп берейинчи, Алена, мен жооп берейин, камалып кетсем. Камалбайсың, анан бүткөн, рахмат эжем, мынча эле штраф алдык деп калышат да. О, тиги дагы еще мондай историялар көп экен да. Кыргызстандын жарандары бияктан бири-бири менен согушуп, бирөөгө бычак сайып өлтүрүп алып, ал киши каза болуп калып, анан Кыргызстанга качып кеткен ушундай киши өлтүргөн адамдар да Кыргызстанда көп экен да. Анан Кыргызстан тарап бияка өткөрүп бербейт экен ал кылмышкерди. Бул жакта ошол качып кетти дегентейден эле ушундай сыздап ыйлап калган кыргыздар да көп экен да. Ошондойлор да кайрылып калышат. Анан Лөлдөн батыр чыкса өз элин чабат да. Биздики көп эле 161 разбой, грабеж, 162 вымогательство, 163 статья, 126 похищение барсаң жабырган сөзүбүз. Эми ошолор Кыргызстанда свободада, эркиндикте жүрүшөт да. Эч кандай жоопкерчилик алышкан жок, камалышкан жок. Ошону биздин депутаттар мындай киргизиш керек да. Бир мыйзам өзгөртүү кириш керек. Кылмыш кылдык жооп бериш керек. Ар бир кылмышкер, айрыкча 105 статья адам өлтүрүү менен эң жаман көргөн статьям да. Адам өлтүрүп калат. Кандай мен кээде ошо 105 статьяга барганда айтып коем да. Ал ким болбосун, сен бирөөнүн өмүрүн кыйган акың жок. Ал кандай адам болбосун, сен бирөөнүн өмүрүн кыйган акың жок. Туурабы? Мына ошол 2020-жылы деле бул жерде бир аял болгон. Истеңдөө. Бир балага выкупка машина алып берген. Өзү граждан Россия аял. Ошондо эле апарып өлтүрүп качып кеткен экен. Аза ошол аялдын атасы эми карыган аксакал
дагы эле бүйтү бар да. Айтат, менин кызым өлүп кетти дейт. Өлтүргөн ол качып бул жакта жүрөт дейт да, Кыргызстанда. Ооба, ушу Кыргызстанда ушундайлар бар экен. Мыйзам кабыл алыш керек да. Сен бирөөнүн өмүрүн кыйдыңбы, бирөөнү талап тонодуңбу? Мыйзам алдында жооп бер. Сага ким укук берди бирөөнүн айдай баласын өлтүргөнү? Ким укук берди бирөөнүн кызын өлтүргөнү? Туурабы? Ооба, мага да вот жакында бирөөлөр кайрылышты. Ушу 100 рубльдин айынан мекендештер бири-бири менен уруша кетишип, тиги бала каза болуп калыптыр. Качып кетишиптир Кыргызстанга. Уголовный иш козголгон тийден турат экен. Айтыптыр прокуратурадан, эми биз Кыргызстандан ал адамды ала албайбыз, алып келе албайбыз депчи. Ошону алып келиш керек да, алып мыйзам алдында жооп бериш керек. Просто обидно дей, сен балаңы чоңойтуп өстүрүп койдуң, эми ушунун жакшылыгын көрөйүн деп атсаң эле бирөө өлтүрүп койгону аз келгенсип, жазасын дагы аткарбай, эркин тайраңдап жүрсө, бул жакта жүргөн ата энеге, конечно, обидно. Обидно болот да. Же самосуд кылып туруп, өзү ошол нерсе кылмышка өзү барганга мажбур болот, башка жок да. Обидно бул. Мыйзам алдында ошолорду кайтарып берип, мыйзам алдында Россияда жооп бериш керек. Россияда тем более мыйзам өтө күчтүү. Өтө күчтүү, абакта тем более түрмөдө отурганда күчтүү бул жакта. Ошо жоопкерчилик боюнча дагы көп нерсе айткы келет да, негизи. Жоопкерчилик аз да бизде. Ошо жоопкерчилик аз эмес, таптакыр жок. Мына сен өзүң эле регистрациясын бүтүп калгандардыкын. Да. Регистрацияны бүтөргөн бир 2 жума мурун ошо продление кылайын же болсо мындай кылайын деп ойлонушпайт да. Бүткөн күнү анан беришет. Регистрацияга беришет. Анан сен уже бүт, анан полицияга кармалат. Анан паланчага бердим эле, дагы эле бүтүрө элек. Эрте кылса болбойбу ошону? Ответственность какта жоопкер? Сен бөтөн, сен Россиядасың, сен Москвадасың, бөтөн элде, бөтөн жерде ошол жердин мыйзамын сыйла. Бир жакшы жүрүшөт го мыйзамын сыйлагандар. А мыйзамын сыйлабасаң депортация кылат да. Сен жөндөн эч ким депортация кылып аткан жок. Туура. Регистрациясы жок болот, же фальшивый болгон болот, же трудовойду фальшивый сатып алат. Медкнижканы фальшивый сатып алып туруп, тоже 325 менен кылмыш иш козголот, 327 менен. А медкнижка медцентр бар, өтө кал. Жок, саткан попроще оңоюраак дешет. Туура айтасыз. Салтанат эже, аябай жакшы информацияларды бердиңер. Өзүңөр силерге да ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге. Интервью бергениңизге аябай ыраазымын. Рахмат Гүлиза, блогуң өнүп өсө берсин. Кудайым буйруса дагы жакшы жаңылыктар болуп сөз келип. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.